Жаратылыштагы өз түсүн өзгөртүп, күз айы сапарын карытып, алдыда болсо кычыраган кыш да келип калды окшойт. Мына ушул сууга карабастан Капкан шоу программасы өз ишин улантат. Студияда кызматташтар менен бирге мен Шайырбек Арапов. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы сиздерди сонун тамашалар, күлкүлөр күтүп турат деп айтсам жаңылышпайм. Биздин экинчи бөлүмдүн башкы каарманы Кыргызстанга белгилүү болуп калган 90-60-90 аттуу ырды аткарып келген ырчы бийкеч Кундуз болмокчу. Кундузду биз кантип тамашага салдык? Албетте аны дагы Капкан шоу программасынын жалпы жамааты атайын көчөгө чакырып интервью берип коюуну өтүнгөнбүз. Бул жерде аны чоң тамаша күтүп турат. Кандай дебейсизби? Анда экранга жакыныраак олтуруңуз дагы Кундуздун чуркаганын байкаңыз. Кантип чуркайт экен? Эмне деп сүйлөштүңөр эле? Тигиңер бошоп айтам, анан тигүү азыр жарым саат күткүлө, 1 саат күткүлө, анан тигине мындай деп атпайбы? Мен чалдым азыр, чыкпайсыңбы десем, бир жарым саат кое турасыңарбы? Мен тигиндей мындай бир иштер болуп атты эле деп ар нерсени айтып атат го. Нормально сөйлөдүң эле? Нормально эле сүйлөдүм. Кундуз биз келдик, чыгасыңбы десем, ошентип атат да. Чыкты, мен сени күткөн убакыт жок дейсиңби? Телевизордо машина турат. Телевизордо машина турат да? Капкан шоу программасынын кийинки коногу Кундуз Канатбек кызы. Барыбыз Кундузду 90-60-90 аттуу ырдан кийин жакшы тааныйбыз. Бүгүн Кундузду Капкан шоу программасынын атайын даярдалган адамдары тамашага салат. Интервьюга келген Кундузду биздин жигиттерибиз мастын ролу менен тажатып, ар кандай суроолор менен башын айлантып, акырында сумкасын уурдап жөнөйт. Кундуз сумкасына чуркайбы же жөн гана дагы башка жаңы сумка сатып алам деп кол шилтеп коебу? Чогуу назар салабыз. Ну, даярбы? Первый вопрос дейт мен. Первый вопросту карайын да менчи. Запись башталсам да. Кундуз, жаштык деген сөздү кандай түшүнөсүңүз? Жаштык деген бул Жаштык бул жаштык бол. Мындай да Кундуз бул жердечи мага. Мындай да айтчы. Учурдагы жаштарга көз карашың кандай? Ошону айтчы. Айтсаң сен коркпой айт да мындай. Учурдагы жаштарга көз карашым абдан жакшы. Себеби азыр мындай алсак, акыркы жылдары биздин таланттуу абдан Кет, ит келип калды о жерчи. Кет. Ит да сени таанып, ушу Кундуз. Кундуз Канатбек кызы 90-60-90 фигурасын көрөм деп келди да, бучу. Ойме, конечно, кайра жооп бер. Жаштыкты кайра жооп бер, азыр эч коркпогула. Жаштык бул дечи. Эми баштама. Жаштыкты кандай түшүнөсүң, Кундуз, айтчы. жаштык бул жалындаган курак. Бул адамдын өмүрүндө бир гана жолу келет. Ошондуктан биз жаштыкты жакшы пайдаланып калышыбыз керек. Эмне кылып пайдаланабыз, ошону айтчы. Кантип пайдаланып атасың сен жаштык? Мисал үчүн мен кантип пайдаланып атам? Сен жаштыкты кантип пайдаланып атасың, айтчы ушуну. Атаң экөөбүз кадрга үрүтсөй. Болобу ушундай? Просто мас болгон, кечип калайын. Эртең тарталы десем, мына болбой алып коюңар күндүз суугуна карап. Брачка, мындай да. Брачка. Жооп берип койсун, бир суроого жооп берип койсун, жетет ошол бизгечи. Бир суроого жооп берип кол, жетет. Болду да. Кундуз бул жерде. Дагы дубль берем, эмет албасаңар. Андай эмес да, Кундузду атайын чакыргандан кийин бүгүн тартышыбыз керек биз. Запись кетти. Кайра кеттик. Кайра эмелегин айтып бер, Кундуз сен. Жаштык бул жалындаган курак. Жаштык адамдын өмүрүндө бир гана жолу келет. Ошондуктан биз аны туура пайдаланып алышыбыз керек. Туура пайдаланыш керек жаштыкты. Сен кантип пайдаланып атасың, ушуну айтчы. Мен мисалы күлүп айтчы. Дескоз буларды коркпой эле коюң эфирденчи мындай. Мен мисалы деп баштай бер. Окуйм. Так. Жакшы досторум бар. Канчо? Болбой кайра кеттик. Жашын айтып коелучу. Ушуну айтып койсун. Сен айта берейинби? Всё, айта бер. 90-60-90 бүт баары. Мен жаштык кезинде өзүмдүн жакын курбуларым менен өткөрөм. Мындай Жок, аттарын айтчы, ошолор курбулардын аттарын айтчы бир. Кимдер алар өзүчү?
Менин жакын курбу кыздарым бул кичине кезимен бери жүргөн Света, Бегимай, Алтынай деген жакын курбу кыздарым бар. Айзада. Ошол биз чогуу ушул жаштык кезде кайталангыс кылып, кийин өкүнбөгөндөй кылып өткөрүүгө аракет кылабыз. Мындай да Кундуз, молодец, жакшы жооп бериң сенчи азыр. Мына жаштык кез деп коет адамдын жаштык кезинде сен турмушка чыгасың, турабы жаштык кезде? Качан турмушка чыгайын деп пландап атасың? Ошону айтчы мага. Мастын ролун ойногон биздин чыгайын алып деген баруучу жигит пландарым. Кундуздун оюн бөлүп, башын айландырып адаштырганга аракет жасайт. Таң калган Кундуз кээде үшүп кетип, маска жини келип, ой басып суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан учурлар да болду. Суроого жооп берип жатканда биздин алып баруучу мас сабалында Кундуздун кыжырын келтирүү үчүн ага сөз үйрөтүп, керек болсо берип жаткан суроолоруна туура эмес деп сөзүн бөлүп турганга да жетишти. Чыгам деп ойлойм. 1-2 жылдын ичинде чыгасың турмушка? Буюрса Деп ойлойсуң? деп ойлойм. Эмне кыласыңар? Мына тамаша. Оюң албабы Кундуз, бежеречи. Жакшы жооп бересиң сен, мындай сөз байлыгың бар экен. Сенечи. Сизди кайталап. Жаштыктын жетип баркына жашооңдо күндөй жаркыра деген сөз бар экен да. Ушу сөздүн маанисин кандай түшүнөсүң сен өзүчү? Могу сөз айтылып атпайбы? Жаштыктын жетип баркына жашооңдо күндөй жаркыра дейт да. Ушуну кандай түшүнөсүң? Бизге айтып бер мындай. Жаштыктын жетиш керек экен да. Чыкчы бас, братан, сен берген суроо мейлі деп компас. Отсаң эме врачка, мен сопсом нормальныйчы. Койсоң. Брат, врачка. Азыр Кундуз азыр. Неме дейт, жаштар күнү тууралуу айта кетсең дейт, ушуга мындай өзүң оюңду айтып койчу. Мен видео эмесин тантып атпайм. Ошону мен айта албайтам, жаштар күнү тууралуу кантип айтсам болот. Врачка, Түнү менен каяктан иштейсиң? мен иштин. Баары мен эмне суроо берди азыр айтчы. Жазасың, ким эле фамилияга? Кундуз нормальный жооп берип атат бул жердечи. Кундуз, жооп берген жоксуң сен. Сен сонун жооп берип атасың Кундуз бул жердечи. Мына сонун сөздөр айтылып атпайбы бул жердечи. Болду иштин мен ара иштеп атам. Тура. Сен азыр жооп берип коесуң, турабы? Ооба. Баарына жооп берип коет. Кундуз мени куткарып кетет. Турабы Кундуз? Молодец. Кайсы суп-сулуу да. Давайте завтра сделаем съемки тогда. Завтра Что-то боже вышкеттим, мой, я боже мой. красная, как я сейчас дам интервью? Ничего не будет. Хорошо будет, все будет хорошо. Не переживай, Кундуз. Аспаган кечип коем. Алдын 90-60-90 ушун фигурасы. Давайте завтра сделаем жылуу болгондо. Азыр могу жерде нормально жооп, Кундуз бери турмун, могу жерде тур бул жергечи. Жана кичине жазылды да иши кылса. Кичине жазылды, нормально. Жазылдыбы? Нормально. Жок, жана жазылдыбы хотя бы жанага жооп берген суроолорум? Сонун эле Улам кетип. кадрды портить атпайбы? Брачка, мен нормально кылам, уктуңбу? Ордуңа тур болду. Бул жерде мындай сөз болду. Сиз анда менин жаныма келип ошокто турсаңыз? Мен кетип калдым. Ошо ана үшүп кеттим уже, буяга не могу. Каяга? Жок, вообще үшүп кеттим дейм. Кызарып кеттим. Кантип мен неме азыр кандай болуп кетем? Ордун артка тур, мына жерге турсаң. Ушул жерге турайын? Болду. Всё, давайте. Болду. Ну, акыркы дублбу? Мен акыркы суроону берем, болду. О, жаштык жөнүндө бир 4 сап айтып берчи. Ошол сапты айтпай эле коеюнчу. Неге? Жаштык жөнүндө жок да менде алар. Жаштык жөнүндө жок, вообще билбейм. Бирөөнөрүн айтып койчу, ууга айтып койчу. Семанырлар барбы жаштык? Ырлардын эмне кереги бар? Мындай да Кундуз себеп жеречи, мындай. Давайте сабы жок эле мен лучше суроолорго жооп берем. Мындай. Давай. Алдыга койгон максаттарың. Башка темага киреличи. Кудай буйрса, келечекте коюлган максаттарым көп. Азыр мен Кыргыз улуттук университетинин студентимин. Окумду ийгиликтүү аяктап Сема менен ырдайсың, ошону айтчы мен. Сема ырдайт, турабы, ырдабайбы уже. Блин, сиз вообще кайра Сема, а при чем тут Сема? Кечип кой. Байкаган оюм башка жака кетип калды. Блин. Акыркы сурооңду берчи, кетели. Акыркы суроону айтып, алдыма максаттарын айтсын, болду ушу. Все, сиз уже керегиңиз деле жок. Азыр мен жооп берип коеюн ошо суроого. Болду. Нормально тартып братан, мени карап күлөт да, масты жылынып атасың, туурабы? Жооп бере бер.
Давайте я не буду лучше давать интервью. Мен уже üşүп кеттим. Как я не хочу на экран выходить такая красная. Болду. Подсъемка кылабыз Кундузду бүттү. Ары бери басып келаткан подсъемка кылып кетти. Подсъемкага да. Кундуз бул жерден базабыз. Каяктан базап buradan. Басып келатканын тартып алалы. Мындай. Акы деле кичи келет экен муюнсуктан азыр эле. Келчү берем ушул жака. Мурун келчүбүз. Жигитибизге көз тапай. Жок. Ушул жерге. Мен качып турайынбы же кире берейин? Мен кимди карайын? Жок, карабай эле келе берсең. Мындай өзүң интервьюга келип атасың да. Все, баса берейинби? Баса бер. Как мне с руками? Açtım ben bunu. Başa kaçtı. Aç koyun dedi. Böyle sonun başına des. Ya hayır hayır. Obraz dubasç. Бүттү, баса берейинби? O? Эй! Иди сюда! Hey! Hey! Посадите его и все. Эй, братчика. Посадите его. Ne oldu? Hazır. Посадите его быстро. За что? Hazır. Снимайте. За что? За что deyip de? Az görüyorsun sen. За что не görüyorsun bratчика? Az böyle. Tanımıyorum bunu oğlum. Kim? Hakan Show. Капкан шоу. Мына ушундай достор, Капкан шоу программасы Кундузду да чуркатып көрдү окшойт. Негизи эле өздөрү деп өткөндөй эле 90-60-90 фигурам бар деп койт эмес. Мына ушундай фигурага келиш үчүн албетте кыздар аябагандай чуркап спорт менен машыгыш керек. Мен оюмча эгерде Кундуз көбүрөөк машыккан болсо, мына ушундай таймаштарга катышып чуркаса көптөгөн ийгиликтерге жетишет деген ишеничим чоң. Мен болсо мына ушул программаны тартканга көмөктөшкөндөргө ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Биринчиден жеке ишкер Рысбек Жабировго, өзүңүздөргө белгилүү болуп калган ырчы Сыймык Бейшекеевке өзүбүздүн жамаатыбыздын атыбыздан чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Мен болсо программаны аяктап жатып дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетмекчимин. Эгерде сиздерде бизге сунуштар, пикирлер болгон болсо, кат жолдоңуздар. Ал үчүн биздин даректер Бишкек шаары Жаш гвардия бульвары 59, Жаштар студиясынын Капкан шоу программасы. Электрондук дарегиз болсо жаштар электрондук маймылча liz.ru. Сиздер үчүн кызматтан мен Шайырбек Арапов болдум. Эмики программадан мындан да кызыктуу тамашалар менен жолукканча аман туруңуздар. Жаратылыштагы өз түсүн өзгөртүп, күз айы сапарын карытып, алдыда болсо кычыраган кыш да келип калды окшойт. Мына ушул сууга карабастан Капкан шоу программасы өз ишин улантат. Студияда кызматта сиздер менен бирге мен Шайырбек Арапов. Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы сиздерди сонун тамашалар, күлкүлөр күтүп турат деп айтсам жаңылышпайм.